Тағдыр бұл тұрмыш жолы. 4 март 1996 жыл жазылған. Құтман күн, урматтуу угармандар. Оолжуган назик сезимдер жан дүйнөңдү аралап өткөн сайын өрөпкөгөн көңүлүңдөн адамга деген асыл аруу жаңылануулар денеңе таркап, кан жаныңа таралып, жашоонун машакаттуу учурларын эстен чыгара денеңди көшүлтүп барган сайын бакубат болгон дүйнөнүн бийиктиги көз алдыңа тартылып турат. Чындыгында сен чакан гана өмүрдү жашап өтүп жатасың. Өмүрүңдүн аздыгы бүлгүн салып, бүйүрүңдү кызытып, татаалдантып, алдастатчу учурлары көп болот. Ушундайын билген соң жан алыңды үрөп, жалбырттап күйгөн отко да өз денеңди таштоого мажбур болгонуң эсиңден чыкпас чыгар. Чындыктын илеби келген сайын сендеги аруулук улам жогорулап, желдей жорткон замандын кыянаттыгы, кылымдардын алып урушкан татаалдыгы эсиңден чыгат көрүнбөйбү? Өмүрүңдүн баалуулугу, турмуштун таттуулугу сезилген сайын жан дүйнөң коргошундай ээрип, тамырларың балкып, башың айланып, барган сайын күч-кубатка толо бересиң. 9 жолдун тоомунда турсаң дагы турпатыңды өзгөртүп, адамдарга бере турган асыл нерсеңди көз алдыңа элестетип, өз алдыңча курсант болгонуң кандай ырахат. Суналып канчалаган окуялар көз алдыңдан өтүп жаткан кезде сен ошолордун эң бир назик, тонук жана адамга күч-кубат болчу жактарын өзүңө сиңирип алдыга шашып бара жатасың. Байкоомдо бул дүйнөнүн кызыгы мына ушул умтулууда. Утур артыңа кол булгалап коюп, алдыдагы белгисиз бийиктикке шашылганың шашылган. Шамал жортуп жүзүңдү аймалаган сайын апкарыткан ойлор жоголуп, кыялың өргө чамдайт. Чар тарабың кубулгандай сага демөөр болот. Өмүрүңдө кеттиген жаңылыштыгың сага өзүнчө купуя сыр болуп, кайрадан алга үндөп турса, мунун өзү адам баласынын табиятына тартуу кылган бир керемет күч окшобойбу? Ойгонгон мүнөз кээ учурда оорукчал болсо дагы, айласыз турбастан татаал жолду басып өтүп, эң так, эң даңгыр бөлүгүнө түшсөм деген аракети күч алгандан күч алат. Кайбир учурларда кабагың салыңкы суз тартып, айланан күңүрт боло көөнүңдү кусалык ээлейт. Чарчаган мезгилиңде кусалык үстүңдөн басып, опурталдуу жарга алып барып такап салат. Татаалданган тагдырыңдын андан аркы бөлүгү кандай болор экен? Ар бир адам өзүнүн ой толгоосун мына ушул багытка бурат. Булуттан сага көлөкө түшүп турса дагы, бүткөн боюң ысууланып, кайгыга пачырмап алгандын өзү кандай ырайымсыздык. Ага да чыдай билген адам андан ары өз сапарын улантат. Өйдөлөп жүрүп олтуруп, жашыл жайсаңга келген учурда эс алууга баш уруп караган кезде баары өз ойлонгонундай болуп чыкпаганына кападар болот. Кимде-ким мына ушундай тагдырга туш болсо, андан ары жолун улантууга шашылганы оң. Ойду кырды жана тегиз жерди аралап жүрүп олтуруп өз бийиктигиңди табууң керек. Байкап көрсөң, жашоонун тузагы мына ушунда. Буюгуп өз ордуңду таба албай турган болсоң, айтылуу акылмандардын сөздөрүн эске түшүрүп, аларды кайрадан барактап окуп чыкканың оң. Анткени анда жазылган улуу ойлор сага демөөр күч болот. Бардык мүмкүнчүлүктөрдү өз каныңа, денеңе топтоого аракет кылып, өргө чыгууга жасаган пейилиң сени эч качан тагдырдын татаал бурчуна алып келип таштабайт. Үстүңдөгү жылы сага кыйынчылык болуп турса, келерки жылдын жакшылыктары кол созоорунан күмөн санабооң керек. Сыйлуу адам болсом деген аракетиң, апкарыткан тоскоолдуктарды жеңип өтүүдөгү бийик максатың жүрүп олтуруп туу чокуга жеткирүүгө мүмкүндүк берерине шегим жок. Байлыгыңда, тапкан бар жогуңда бул сенин күбөнүңдүн азыгы. Эгерде жан дүйнөң жакыр болуп, айланаң тар көрүнгөн болсо, анда сага эч качан тынчтануу сезими келбей тургандыгын эсиңе сал. Өмүр Бөбө Бегалиева уландысы бар Теңир Аалам жана мен китебинен.